Адилет Байетова кызын бала бакчага бергени менен кичүү баласына орун жетпей үйүндө тарбиялайт. Ал жашаган Кызыл Бел айылында болгону 110 орундуу бакчада 200дөн ашуун бала тарбияланып келет. Эми жаңы курулган бала бакчанын имараты ишке кирип, кезекте турган балдар да бакчага келе баштайт деп айыл эли кубанычта. Ушул бакча ачылса алабыз деп дешти, ошону күтүп турабыз. Ачылып калса жакшы болот эле бардыгыбызга. Балдар эми садиктеги бала, конечно, башкача да. Тарбиясы башкача болот, бар немеси. Коомго аралашкандан кийин бала өзгөрөт. Бала бакча сөзсүз керек. Айылда сырткы миграциянын таасиринен чоң ата, чоң энесинин колунда калган балдар да көп. Мындан сырткары апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кийин этникалык кыргыздардын саны көбөйгөн. Натыйжада бала бакчага муктаждардын саны кескин өскөн. Биздин бул садик смешанный да, анткени бизде баягы 3 сааттык дагы тайпаларыбыз бар. Ошону менен бирге толук күндүү да бар. 2 группабыз толук күндүү, ал эми 8 группа 3 сааттык. Жогорудагы көйгөйлөрдөн улам айылдыктар демилге көтөрүп, демөөрчүлөрдүн жардамы менен бала бакчанын кошумча имаратын курууну башташкан. 2 кабаттан турган имаратка жалпысынан 3 миллион 700 миң сом акча каражаты сарпталып, дагы 100дөй баланын бакчага келүүсүнө шарт түзүлдү. Мурдагы десат ушул аварийный баягы финский үйдүн ичинде мурдагы маданият үйүнү кайрадан оңдоп бакча кылып келген болсо, азыркы күндө ушул өзүбүздү бизди сүйүндүргөнү ушу кыргыз жарандары, кыргыз демөөрчүлөр тарабынан салынды деп өтө сүйүнүп турабыз да. Бул деген ушу Кыргызстандагы колуда бар фирмалар ушундай өздөрүнүн сооп иштерин кылып атат да. Баткен району боюнча 4000ге жакын бала балдар бакчасына тартылган. 2200дөн ашууну кезекте туруп, балдардын бакчага тартылуусу 60%га жеткен. Райондогу 40 айылдын ичинен 6 айылда балдар бакчасы такыр жок. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.